Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер. Куран медиа каналы сиздер менен Куран алифбе сабагын баштамакчы. Бүгүн биз Куран алифбе сабагынын 12-чи сабагын айтып өтөбүз. Бул 12-чи сабагыбызда биз фа тамгасы менен таанышып өтөбүз. Фа тамгасы бул кыргыз тилиндеги эле ф тамгасына окшошу. Ошондуктан бул тамганы Алла буйруса бүгүнкү сабагыбызда жеңил өтөт. Анткени бул эне тилибизде кыргыз тилинде бул тамга болгондугу үчүн бул тамганын сүрөтүн жана аракетин эле жаттап койсок, Алла буйруса бул тамганы тез эле өздөштүрчү дейбиз. Бирок ошондой болсо дагы фа тамгасы дал кайсыл жерден чыгат, канткенде чыгат, ошол тууралуу токтоло кетсек, өзүңүздөр сүрөттү көрүп турганыңыздардай, фа дегенде, аф дегенде, алдыңкы кашка тиш, астыңкы эриндин иш жагына тиет. Аф, фа, фи, фу, аф. Өзүңүздөр мына ушул кашка тиш астыңкы иш жагына тийген жерден чыгат. Сабагыбыздын салты катары, адаты катары эң алгач биз ошол тамга сөзүн башында, ортосунда жана аягында кандайча жазылат, ошол тууралуу токтоло кетсек, фа тамгасы могу сүрөт көрүп турганыңыздардай бул сөзүн башында жазылса, ал эми бул сөзүн ортосунда жазылат. Ал эми бул сүрөт болсо вау тамгасына эле окшош болгону буту бир аз узунараак жаткан. Бул фа тамгасы качан сөздүн аягында келсе же фа тамгасы өзү гана келсе. Фа тамгасы бул өзүңүздөр көрүп тургандай башынын үстүндө бир чекити болот. Ошонусу менен башка тамгалардан айырмаланып турат. Немесе фа тамгасы тамгалар менен кошулуп келгенде кандай жазылат, кандайча окулат, ошол тууралуу сабагыбызды баштайлы. Биринчиси фа фатха аракет келип атат. Фа, фам деп окулат. Экинчиси кайра эле фа фатха аракети менен нун, фан. Биринчиси каф фатха менен каф. Демек, каф деген тамга бул жазылышында, айтылышында каф деп айтылса, ал эми жазылышында мына ушундайча жазылат экен. Бул эми кошумча маалымат катары айтып атабыз. Биринчиси фа тамгасы фатха менен фалак. Экинчиси бул сызык, эгер эсиңиздерде болсо, лам тамгасы, узун сызыкча. Ошондо фалак деп окулат. Биринчиси каф тамгасы фатха менен экинчиси фа кафан. Да кошумча маалымат катары айта кетсем, кыргыз тилинде кепин деген сөз дагы мына ушул кафан деген сөздөн келип чыккан. Болгону кыргыз тилинде айрым учурларда ошол фа тамгасына тили келбегендиктенби, же айтор көңүл бурбагандыктанбы, фа тамгасын п алмаштырып айтылган сөздөр өтө көп эле кездешет. Ошонун катарында кепин деген сөз дагы бул кафан деген сөздөн келип чыккан дейт. Биринчи нун тамгасы фатха аракети менен нафар. Фа вау тамгасы менен фауру. Өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай, фа менен вау тамгасы окшоп кетет. Болгону фа тамгасынын буту узундан жатып турса, вау тамгасы ылдыйга түшүп турат. Фауру. Анан вау тамгасы үстүндө чекити да жок болот. Бул мурдагы эле сөздүн окшошу фаузу болду. Ал эми бул фа тамгасы фатха аракети менен, андан кийин бантик сыяктуу сүрөттө кайсы тамга эле? Албетте бул мындан мурда өткөн ха тамгасы. Фахму деп окуйбуз. Фа тамгасы касра аракети менен. Фикру. Кыргыз тилиндеги жана айтып өткөндөй, фикру деген сөздөн кыргыз тилинде пикир, ой пикир деген сөз дагы мына ушул фикру деген сөздөн келип чыккан. Зай тамгасы касра менен зифру. Фа тамгасынын сүкүн болгондугу үчүн биз буга токтоп окуйбуз. Зифру. Каф
тамгасы касар аракети менен кифлу деп окудук. Бул 4 тамгалуу сөз болгону менен 2 тамга кайра кайталанып келиптир. Биринчиси фул. Биринчиси нун тамгасы фатха аракети менен науфар деп окулду. Бул сөз болсо нун тамгасы фатха аракети менен науфал деп окудук. Эми кийинки сөз фа тамгасы нун аракети менен фа. Бул бантик сыяктуу сүрөттө келген ха тамгасы фахима. Биринчи эки буттуу, эки чекиттүү астындагы я. Яфхаму. Бул биринчи и деп окулат. Ифхам. Ушуну тез эле биз акыркы катарга жетип келдик. Биринчиси и деп окулат. Хамза касар аракети менен Ифтатана. Та тамгасы катарлаш келиптир. Ифтатана деп окудук. Я тамгасы фатха аракети менен яфтатину. Биринчи и ифтакаро. Я тамгасы яфтакиру. Мына ушинтип 12-нчи сабагыбыз дагы соңуна келип жетти. Бүгүнкү сабакта биз кыргыз тилинде эле эне тилибизде кездешкен окшош фа тамгасын өттүк. Аллах таала бардыгыбызга тамгаларды өздөрүнөн туура чыгарып, Кур'ан-ы Керимди ар дайым туура окуп жүргөнгө мүмкүнчүлүк берсин.